2016-жыл тарых жана маданият жылына карата дайындалган ырдайлы кыргыз ырларын аттуу адабий музыкалык кечебизге кош келиңиздер. Көп улуттуу Кыргыз-Өзбек университетинде мамлекеттик тилдин 3 айлыгы жарыяланып, анын алкагында ырдайлы кыргыз ырларынын сынагы уюштурулду. Узак убакытка созулган сынактын жүрүшүндө университеттеги баардык түзүмдүн мүчөлөрү активдүү катышып, өз өнөрлөрүн тартуулашты. Ырдайлы кыргыз ырларын аттуу ыр конкурсту өткөрүү бул студенттердин ортосундагы биримдикти, ынтымакты, достукту чыңдады деп ойлойм. Себеби мына өзүңүздөр көрүп болгондой Корей улутундагы, Түрк улутундагы, Өзбек улутундагы, Татар улутундагы студенттерибиз кыргыз ырларын жаттап, бийик деңгээлде, профессионалдык деңгээлде болбосо дагы бийик деңгээлде абдан сонун ырдап, бүгүн өздөрүнүн таланттарын тартуулашты. Кыргыз-Өзбек университетинде иштеп жаткан окутуучулар курамы да, студенттер да Кыргызстандын ар бир жарана, улутуна жана башка өзгөчөлүктөрүнө карабай, өлкөбүздүн баардык баалуулуктарына аяр мамиледе болуп, баардык этностордун маданиятын, каада салтын үйрөнүү, бир туугандык мамилени бекемдейт деп ишенишет. Ошондой эле мамлекеттүүлүк белгилеринин бири катары таанылган мамлекеттик тилди билүү, ал тилдин өзгөчөлүктөрүн туура пайдалануу, мекенчил сезимдин ойгонушуна түрткү болот деп ишенишет. Мен андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын аттуу чыгарманы, патриоттук чыгарманы аткардым. Биз ошол чыгармаларыбыз менен жаштарды патриоттук сезимди уготот деген үмүттөбүз. Сынактын жыйынтыгында тандалып алган мыкты таланттуулар университеттин эмгек жамааты үчүн гала концерт тартуулашты. Türkiye'den gelgen 3 yıl oldu. Hazır 3. kursmun. Birinci yılı infakta okuganmın. Keyin Kırgız tiline kızıkkanım için anan biraz daha 10 koy bolgonu için nemege Kırgız tiline ötüp kaldım. Ben Kırgız-Özbek Üniversitesi'nde hazır 3. kurs okudım. Başka bir ulutun adam bolgonum için azmaz kıynaldım. Azmaz da bolsa aksenim bardı. Kıyın dağı bolsa birok boldu da. Yani, jattaganda biraz kıyın boldu. Keyin ünüm Minisovka düşpey kaldı. Anda dağı köp hareket kıldım. 20 jolu 30 jolu ırdadım. Anan kaytalap bundan tip bir nerse boldu da. Сынакка Кыргыз-Өзбек университетине чет өлкөлөрдөн келип, окуп жаткан студенттер да катышып, жергиликтүү элдин каада салтына, маданиятына урмат сый менен мамиледе болгондугун көрсөтө алышты. Жаңы жыл алдында жалпы жааматка майрамдык маанай тартуулаган гала концерттин жүрүшү уюштурулган иш-чарага бардык түзүмдүн активдүү катышкандыгынан жана мыктылардын мыктысы тандалып, сынак өз максатына жеткендигинен кабар берет. Ырдайлы кыргыз ырларын кароо сынагынын бүгүн жыйынтыгында өтө жакшы өттү, бирок бул кароо сынакка өтө окуу жайдын таланттуу ар улуттун студенттерин, мугалимдерин даярдадык. Бул оңой менен даярдалган жок десек болот. Не дегенде арасында улуттун ар улуттан болгондукка байланыштуу кыргыз ырларын ырдаганга кичине татаалдык жаратты. Бирок биз татаалдыкка карабастан биз ошолорду даярдадык. Бирок жогорку деңгээлде ырдайбы деп аракет кылдык эле, оюбуз максатыбыз ишке ашты. Ар улуттун арасынан Түрк, Өзбек жана башка Корей улуттары катышты. Бардыгы ойдогудай аткарып, элдин жүрөгүнө түнөк табышты. Биз өтө ыраазы болдук. Концерттин соңунда окуу жайдын жетекчилиги тарабынан бардык уюштуруучуларга ыраазычылык билдирилип, мыкты деп табылгандарга баалуу белектер тапшырылды.